Саламатсыздарбы? Ар кандай маалыматтар менен иштөөдө кыргыз тилиндеги жасалма интеллект менен иштөөнү билбей жатсаңыз, анда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясы тарабынан иштелип чыккан Айтил жасалма интеллектин сунуштайбыз. Ал жасалма интеллект менен иштөө үчүн Chrome браузерини ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси itil.kg деп жазылат. Бул жерге itil.kg деп жазып туруп enter клавишасын басабыз. Басканыбызда биз сайттын башкы бетине келебиз. Бул сайт менен иштөөдө эч кандай катталууну сунуштабайт. Бул жерден биз ар кандай тексттерди үнгө айландырсак болот, ошондой эле үндү текстке айландырсак болот. Видеолорду которуп алсак болот, ошондой эле айтил котормосун колдонуу аркылуу кыргыз тилиндеги тексттерди башка тилге, башка тилдеги тексттерди кыргыз тилине которуп алсак болот. Ошондой эле айтил чат аркылуу биз ар кандай жардамдарды алсак болот. Ошондой эле OCR кызматы аркылуу биз ар кандай сүрөттөрдөн, файлдардан, документтерден тексттерди алсак болот. Бул жасалма интеллект азыр өнүктүрүү этабында болгондуктан бардык маалыматтарды так бербей калышы мүмкүн. Анткени бул өнүктүрүү этабында иштеп жатат. Биринчи кезекте текстти үнгө айландырып көрөлү. Ал үчүн бул жерден текст үн дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп бет ачылат. Текст жазыңыз дейт. Текстти бул жерге жазыңыз же көчүрүп коюңуз дейт. Биз текстти бул жерге көчүрүп алып келип койсок да болот, же өзүбүз жазсак да болот. Мисалы бул жерге азыр текстти жазалы. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясы деп жазалы. Бул текстти биз азыр көчүрүп алайык, кийинге дагы колдонушубуз мүмкүн. Копировать этип коеюн. Эми ушул текстти үнгө кантип айландырабыз? Бул жерде текст жазганда 2000 символго чейинки текстти жаза алабыз. Бул жерде үндү биз эркек кишинин үнүнө айландырсак болот, ошондой эле аял кишинин үнүнө айландырсак болот. Азыр бул жерден биз эркек дегенди тандайлы. Андан кийин бул жерден үндү угуу деген баскычты басуу аркылуу биз алдын ала үндү угуп көрсөк болот. Үндү угуу дегенди Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясы. Мына ушундай кылып угуп көрсөк болот. Ошондой эле бул үндү компьютерге жүктөп алсак болот. Ал үчүн бул жерден жүктөө деген баскычты басабыз. Жүктөө деген баскычты басканыбызда бул аудио файл компьютерге жүктөлдү. Азыр бул жерден компьютерге кирип көрөбүз. Мына компьютерге кирип көрөбүз. Бул жерде кайсы жерге сактады? Азыр папкадан ачып көрөлү. Бул жерде ушул жерге сактаптыр. Мына загрузки деген папканын ичине сактаптыр. Азыр загрузки деген папкадан ачабыз. Папкадан ачканыбызда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясы. Ушундай кылып компьютерге жүктөп алсаңыздар да болот. Андан кийин бул вкладканы жаап коелу. Азыр биз текстти үнгө айландырдык. Эми үндү текстке айландырсак да болот. Ал үчүн үндү текстке айландыруу деген бөлүмдү тандайбыз. Бөлүмдү тандаганыбызда бул жерден ушундай болуп чыгат. Бул жактан сиздер компьютерде сакталган аудио файлдарды алып келсеңиздер да болот. Же болбосо өзүңүздөр микрофон аркылуу сүйлөп голосовой үндү текстке айландырып алсаңыздар да болот. Азыр бул жерден биз өзүбүз сүйлөп көрөлү микрофонду колдонуу аркылуу. Ал үчүн микрофон дегенди тандайбыз.
микрофонду тандагандан кийин бул жерден үн жаздыруу деген баскычты басабыз. Үн жаздыруу деген баскычты басканыбызда бизден микрофонго уруксат сурайт. Бул жерден разрешить при нахождении на сайте дегенди тандап коебуз. Андан кийин бул жерде микрофон иштей баштайт. Бул жерге биз өзүбүздүн үнүбүздү жаздырабыз. Жаздыргандан кийин азыр менин сүйлөгөнүмдү бул жака жазып атат. Биз текстти окуп бүткөндөн кийин бул жерден токтотуу деген баскычты басабыз. Азыр менин сүйлөгөндөрүм баары жазылды. Бул жерде мына андан кийин бул жерде микрофон иштей баштайт. Бул жерге биз өзүбүздүн үнүбүздү жаздырабыз. Жаздыргандан кийин азыр менин сүйлөгөнүмдү бул жака жазып атат. Биз текст окуп бүткөндөн кийин бул жерди токтотуу деген бул жерден токтотуу деген баскычты басабыз дейт. Мына бул текстти сиздер копировать этип алсаңыздар болот. Ал үчүн копи деген баскычты басабыз. Андан кийин керектүү документке алып барып койсоңуздар болот. Же болбосо бул жерден download деген баскычты басуу аркылуу компьютерге жүктөп алсак болот. Же болбосо кайрадан жаздыруу керек болуп калса, бул жерден кайра башта деген баскычты басуу аркылуу кайрадан үндү жаздырсак болот. Download деген баскычты басканыбызда мына бул жака компьютерге жүктөлдү. Бирок бул Word документ сыяктуу жүктөлбөйт, блокнот сыяктуу жүктөлөт. Ушундай эле бул жактан аудио файл деген баскычты басуу аркылуу бул жерден аудио файл жүктөңүз дейт. Аудио файл жүктөө дегенди басканыбызда бул жактан бизге проводниктин терезеси ачылат. Компьютерде сакталган аудио файлдарды жүктөө аркылуу ал аудио файлды текстке айландырып алсак болот. Бул вкладканы жаап коелу. Андан кийин айтил котормо дегенди колдонолу. Айтил котормо аркылуу биз ар кандай тексттерди башка тилден кыргыз тилине, кыргыз тилинен башка тилге которуп алсак болот. Ал үчүн айтил котормо бөлүмүн тандайбыз. Тандаганыбызда бул жактан ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерге текст жазыңыз дейт. Бул жака биз текстти жазсак болот. Мисалы бул жерге жанагы текстти жазалы. Азыр башка текст жазалы. Кыргыз Республикасына караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясы деп жазалы. Мына биз азыр текстти кыргыз тилинде жаздык. Андан кийин бул жерде орус тилинен деп турат. Ушул жерди басабыз. Бул жерден кыргыз тилинен дегенди тандап коебуз. Андан кийин бул жака кайсы тилге которобуз. Эгерде орус тилине которо турган болсок орус тилине, англис тилине которо турган болсок англис тилине дегенди тандайбыз. Бул жерден азыр орус тилине дегенди тандайлы. Андан кийин бул жактан которуу деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизге бул текстти орус тилине которуп берди. Которулган текстти көчүрүп алуу үчүн бул жерден копировать көчүрүү белгисин басып, текстти көчүрүп алып, керектүү документке алып барып койсок болот. Ошондой эле бул жерден биз целый документтерди которуп алсак да болот. Ал үчүн бул жерден документтер деген баскычты басабыз. Документтер деген баскычты басканда бул жака файлды жүктөңүз дейт, же болбосо бул жака файлды алып келип салыңыз дейт. Бул жерден биз бул жака файлды жүктөө үчүн ушул жерди басабыз. Басканыбызда проводниктин терезеси жүктөлөт. Бул жерден биз документти тандайбыз. Азыр документти тандайлы. Бул жерден мисалы башкаруу деген эмне дегенди тандайлы. Открыть деген баскычты басабыз. Басканыбызда документ бул жака жүктөлөт. Чектөө 1800 символ дейт. Бул жерде азыр биздин документтин көлөмү чоң болуп калды окшойт.
же болбосо бул жерде жүктөлүптүр, мына башкаруу деген эмне деп жүктөлдү. Кайсы тилге которобуз? Орус тилине. Эгерде англис тилине которо турган болсок, бул жерден англис тилине дегенди тандайбыз. Азыр орус тилине которо берели. Андан кийин которуу баскычын басабыз. Которуу баскычын басканыбызда бул документибиз которулуп атат. Мына которулуп бул жака Word документ болуп жүктөлдү. Документти ачып көрөбүз. Мына бул жерде разрешить редактирование. Мына биз жанагы башкаруу деген эмне деген кыргыз тилиндеги текст документти орус тилине которуп алдык. Сиздер дагы ушундай кылып айтил жасалма интеллекттин жардамында документтерди каалаган тилге которуп алсаңыздар болот. Андан кийин ушул эле котормо кызматы бөлүмүндө Юдахиндин сөздүгү бар. Эгерде Юдахиндин сөздүгүн колдонууну кааласаңыздар, бул жерге Юдахиндин сөздүгү деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жака сөздү жазабыз. Мисалы, бул жерге азыр кетечик деп жазалы. Бул эмне деген сөз. Аныктама орусча берип атат. Мына Юдахиндин сөздүгүдө кетечик деген эмне? Вышитый мешочек рабочую шкатулку европейских женщин, которые женщины носили на шее как украшение дейт. Ушундай кылып ар кандай сөздөрдү Юдахиндин сөздүгү аркылуу маанисин түшүнүп алсак болот. Андан кийин ушул эле бөлүмдө кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү деген бар. Бул жерден кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн түшүндүрмөсүн алсак болот. Мисалы, ушул бөлүмдү тандайбыз. Андан кийин бул жерге термин жазыңыз дейт. Биз түшүнбөгөн кыргыз тилиндеги терминдердин маанисин ушул жерге жазуу аркылуу түшүнүп алсак болот. Мисалы, бул жерге кереге деп жазалы. Мына кереге деп жазсак, бул боз үйдүн бири-бирине кайшылаштырып көк менен бекитилген 4 чарчы көздөрү бар. Сыртынан чийки каланып, үстүңкү кырына уктарды беките турган каптал жыгачтары жана башка. Ушундай кылып кыргыз тилиндеги терминдерди жазып, ал терминдин маанисин сөздүк аркылуу түшүнүп алсак болот. Эми бул жерден вкладкаларды жаап кое берели. Кийинки бөлүмгө өтөлү. Бул жерден айтил чат аркылуу биз жардам алсак болот. Мисалы, айтил чат дегенди басабыз, тандайбыз. Андан кийин бул жерде сурооңузду жазыңыз деп турат. Ушул жерге биз сурообузду жазабыз. Мисалы, мамлекеттик тил жөнүндө эссе жазып берчи дейли дагы. Андан кийин бул жерден жөнөтүү баскычын басалы. Жөнөтүү баскычын басканыбызда бизге мамлекеттик тил жөнүндө мына эссе жазып бере баштады. Жазып бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Айтил акылдуу жардамчы аркылуу биз ар кандай жардамдарды алсак болот. Бул жерде азыр жазып атат. Ушундай кылып жазып берди. Бул текстти белгилөө аркылуу көчүрүп каалаган документке алып барып койсок болот. Ошондой эле төмөн жакта изображениянын белгиси бар. Бул белги аркылуу биз ар кандай сүрөттөрдү жүктөө аркылуу ал сүрөттөгү маалыматтар боюнча ар кандай жардамдарды алсак болот. Мисалы, ушул сүрөттү тандайлы. Андан кийин открыть деген баскычты бастырып, бул жерге суроону жазабыз. Сүрөт боюнча эссе жазып берчи дейли, же болбосо сүрөттөгү маалыматтар боюнча эссе жазып берчи десек да болот. Сүрөттөгү маалыматтар боюнча эссе жазып берчи. Мына ушул сүрөттөгү мугалим болуунун пайдалары дейт. Ушул боюнча азыр бизге эссе жазып берет. Мына мугалимдик кесип боюнча эссе жазып атат. Күтүп турабыз.
жазып болгондон кийин бул текстти белгилеп көчүрүп алып керектүү жерге алып барып коюп иштетсек болот. Мына бизге жазып берди. Эми бул жерде скрипканын белгиси бар. Скрипканын белгиси аркылуу биз ар кандай файлдарды жүктөп, мисалы башкаруу деген эмне, открыт дегенди басабыз. Мына бул жака документти жүктөдү. Биз скрипканын белгиси аркылуу ар кандай файлдарды жүктөп алсак болот. Эми бул жерге суроону жазабыз. Ушул документ боюнча эссе жазып берчи дейли. Андан кийин жөнөтүү деген баскычты басабыз. Жанагы жүктөлгөн документ боюнча бизге эссени даярдап берет. Азыр мына документ жүктөлгөн документтин мазмуну эмнелерден турары көрүнүп турат. Мына бул жакта башкаруунун маанилүүлүгү деп бизге эссени жазып бере баштады. Айтил акылдуу жардамчысы аркылуу биз ар кандай жардамдарды алсак болот. Эми бул жерден кийинки бөлүмдү тандап көрөлү. Бул жерде видео котормо дейт. Биз ар кандай видеолорду кыргыз тилине которуп алсак болот. Ал үчүн видеолорду биз YouTube'дан алышыбыз керек. YouTube'дан шилтемесин алып келип коюшубуз керек. Бул жерден жаңы вкладка ачалы дагы. Бул жака YouTube деп жазалы. YouTube деп жазып туруп Enter клавишасын басалы. Бул жерден мына YouTube'га кирели. YouTube'га киребиз. Андан кийин YouTube'дан керектүү видеону издейбиз. Видеонун узактыгы 5 мүнөттөн ашпаш керек. Эгерде 5 мүнөттөн аша турган болсо, анда которо албай калат. Бул жерге жазалы. Мисалы, как установить Windows 11 дегенди тандайлы. Бул жерден биз видеолорду тандап көрөлү. Бул жерде 2 мүнөт 49 секунд экен. Ушул видеону алалы. Ал үчүн видеону тандайбыз. Привет, дорогой зритель! В этом видео тебе паузаны басып коебуздан бул жерден видеонун шилтемесин алуу үчүн бул жерден видеонун төмөн жагындагы поделиться баскычын басабыз дагы. Видеонун шилтемесин көчүрүү үчүн бул жерден копировать баскычын басабыз. Басканыбызда видеонун шилтемеси көчүрүлөт. Андан кийин айтил жасалма интеллектке барып туруп бул жерден видео котормо дегенди тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерге видеонун шилтемесин коебуз. Бул жерде эскертүү дагы берип атат. Видеонун убактысы 5 мүнөттөн ашпоого тийиш дейт. Демек 5 мүнөттөн ашпаган видеолордун шилтемесин алып келип коесуздар. Бул жерге шилтемесин койдук. Андан кийин үндү тандоо дейт. Аялдын үнү же эркектин үнү. Эгер бул жерден эркек дегенди тандайлы, андан кийин кыргызчага которуу деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жактан видеону которо баштайт. Бирок видеону которууда бир нече убакыт талап кылынышы мүмкүн. Ошондуктан бир аз которуп бүткөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Мына видео которулуп бүттү. Которулуп бүткөндөн кийин бул видеону көрсөк болот. Ал үчүн play деген баскыч. Салам урматтуу көрүүчү. Бул видеодо мен сага коон же 11ди 3 мүнөттө ашыкча сүйлөбөстөн кантип орнотууну үйрөтөм. Бирок ошол эле убакта бул секундтан баштап толук түшүнүктүү болот. Кеттик. Таза орнотуу үчүн сизге кеминде 8 гб көлөмдөгү уз флешка керек болот. Аны компьютерге киргизиңиз. Жакшысы энелик платага. Тун расмий образын түзүү үчүн куралды бул видеого жазуудан көчүрүп алсаңыз болот. Процесс жөнөкөй. Ушундай видеолорду кыргыз тилине которуп алсаңыздар болот. Астында субтитри менен которуп берет. Которулган видеону компьютерге жүктөп алуу үчүн видеону жүктөп алуу баскычын басабыз. Видеону жүктөп алуу баскычын басканыбызда бул видео компьютерге жүктөлөт. Азыр бул жасалма интеллект өнүктүрүү этабында болгондуктан
маалыматтарды так бере албай калышы мүмкүн, ошондой эле котормолорду дагы так которо албай калышы мүмкүн. Бирок котормолорго түшүнсө болот. Андан кийин бул жерден OCR кызматы аркылуу биз ар кандай файлдардагы, башкача айтканда, сүрөттөрдөгү, документтердеги маалыматтарды, текст маалыматтардагы тексттерди бул жака алсак болот. Мисалы, бул жерден биз азыр жүктөө деген баскычты басуу аркылуу, мисалы, башкаруу деген эмне деген документти тандайлы. Тандагандан кийин мына бул жерде документ жүктөлдү. OCR баштоо деген баскычты басканыбызда ал документтеги тексттерди бул жака чыгарып берет. Бул текстти биз көчүрүп алсак болот, же болбосо ушул жерден мына көчүрүү баскычын басуу аркылуу биз көчүрүп алсак болот, же компьютерге жүктөп алсак болот. Ошондой эле башка маалыматты алып келүүнү кааласак, эгерде өзгөртүүнү кааласак, бул жерден тазалоо деген баскычты бассак, текст тазаланат. Андан кийин бул жака сүрөттөрдү жүктөп, сүрөттөрдөгү маалыматтарды алып келип койсок да болот. Мисалы, бул жерден азыр сүрөттү тандадык. Андан кийин открыть деген баскычты басканыбызда сүрөт бул жака жүктөлдү. Ошол сүрөттөгү маалыматтар боюнча тексттерди бул жака алсак болот. Ал үчүн OCR баштоо дегенди басканыбызда бул жака текст түрүндө сүрөттөгү маалыматтарды алып келип коет. Мына ушундай кылып айтил жасалма интеллектин колдонуп иштесеңиздер болот.